Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 9 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Балыкчыда жука тоңгомузда ойноп сууга түшүп кеткен балдар куткарылды. Балыкчы шаарында сууга түшүп кеткен балдар куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Агалайгы өспүрүмдөр көлөмүнүн жука тоңгон суусунун үстүндө муз тээп жатып түшүп кетишкен. Жерине ыкчам түрдө 4 куткаруучу авариялык куткаруу унаасы менен тартылып, суудан чыга албай жаткан балдарды аман алып чыгышкан деп айтылат маалыматта. Жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилгени кошумчаланды. Учурда балдардын абалы жакшы, бейтапканада дарыгерлер карап жатат. Кыргызстанга Туркиянын тышкы иштер министри келди. Кыргызстанга Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Расмий сапар бүгүн соңуна чыгат. Анын алкагында кыргыз-түрк кызматташтыгын мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулоо үчүн жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, ошондой эле биргелешкен стратегиялык пландаштыруу тобунун 6-жыйынын өткөрүү пландалган. Фидан Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин жетекчиси Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен келет. Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп, Казакстанга кирди чыкты кылууну кааласаңыз, көп жылдык стажы жогору болгон Дасыккан айдоочу Шакен мырзаны сунуштайбыз. Албетте арзан баада, комфорт унаада сиздерди дарегиңиздерге жеткирет. Проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номер +7 926 112 91 91. Саламаттыкты сактоо министри Бейшеналиев COVID-19 каршы вакцина алууга чакырды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Бейшеналиев Кыргызстанда абал туруктуу экенин, бирок ДСУ көпчүлүк өлкөлөрдө коронавирус менен ооругандар көбөйгөндүктөн бет кап тагынууга, эмделүүгө үндөп жатканын эске салды. Министр өзү дагы бир ирет эмдөөдөн өтүп, Синовак препаратын алды. Кыргызстанда Синовак мөөнөтү июнь айына чейин вакцинанын 150 000 дозасы бар. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Pfizer препаратынын 20 000 дозасы келери күтүлүүдө. Мониторингдин маалыматына караганда, жума сайын коронавирустун 2-ден 6-га чейинки учуру катталууда. Өлкөдө эпидемиялык абал туруктуу. Борбордук аянттагы туу кайра алмашты. Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик туу кайра алмашты. Желекти көтөрүү аземине жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катышты. Бул жолу аянтка парламент тарабынан кабыл алынган туунун үлгүсү илинди. Белгилей кетсек, 1 январ күнү борбордук аянтка илинген желек коомдо кызуу талкуу жараткан. Анткени ал парламент бекиткен туунун үлгүсүнөн айырмаланып, күндүн нурлары бириктирилген желек болгон. Ошондой эле туу ИИМдин имараттын алдында дагы көтөрүлгөн. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы 1 январда илинген тууну туура жана мыйзамдуу деп кабарлаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Дженга каза болду деген маалыматты төгүндөдү. Дженга кайманаты менен таанымал Крим төбөлүк Кадырбек Досонов тирүү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга жаза аткаруу кызматы билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Досонов каза болгону тууралуу маалымат тараган адвокат Назгүл Сүйүнбаева ал учурда номер 1 тергөө абагында экенин билдирди. Мен жактап жаткан адам номер 1 тергөө абагына 24 ноябрда которулган. Досоновдун ден соолугу канааттандырарлык. Анын иши боюнча тергөө соңуна чыгып сотко өткөн. Анткени менен Ош шаардык соту өндүрүшкө албастан материалдарды жогорку сотко өткөрүп берген, деди Сүйүнбаева. Эсиңиздерге салсак, январ айында Ошто криминалдык чатактануулам уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү өлтүрүлгөн, дагы бири арматура менен сабалган. Кылмыштуу уюштурууга шектелип, Камчыбек Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Кадырбек Досонов кармалган. Андан тышкары буга чейин издөө жарыяланган 4 шектүү колго түшкөн. Бекборбиев Райымбек Матраимов менен достук мамилеси тууралуу айтып сынга кабылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекборбиев жаратман долбооруна маек берип, анда Райымбек Матраимов менен болгон достук мамилеси үзүлгөнүн айткан. Аны мындай жолу социалдык тармакта кызуу талкууга алынып, ырчынын дарегине сындар айтылды. Бекборбиев интернетте пикир жазгандардын айрымдары аша чаап кеткенин айтып, талкууларга Facebook аркылуу жооп кайтарды.
Жаратман долбоорунда Райымбек Матраимов жөнүндө берилген суроого жообум 2 күндөн бери соц тармакта талкууда. Унчукпай койсом дедим эле. Бирок кээ бир калемгерлер аша чаап кетиптир. Райымды досум кыйын кезде таштай качыптыр деген таризде. Райымга эң кыйын кезде мен соц тармакта керек болсо жалгыз тургам акырына чейин. Ошондо да бүгүнкүдөй мени тытып жегендердин көбү ушул эле адамдар болчу. Маекти маани берип окуп чыккандар аз экен. Сүйлөмдүн башын угуп аягына чыкпай эле жыйынтык чыгарган. Аттиң арабызда ушунчалык жапыз ой жүгүрткөн, ичи таар көрө албастар көп экенин өкүндүрөт. Мен өз жообумду айтып жатам, коррупционер эмесмин деп какшап жүрүп, моюнга алган соң соц тармактардан колдоомду токтоттум деп. Жок андай эмес деп уланта бериш керек беле. Логикага таптакыр жатпайт го. Керек болсо өзүнө айткам, мага кыйын болуп калды. Эми унчук албасам болду. Бул сөзүмө ал жооп берген эсимде. Бул жерде жалгыз мен эле эмес, башка да көп адамдардын тагдыры турган үчүн ушундай кылдым деп. Бекборбиевдин айтымында ал Райымбек Матраимовго социалдык тармак аркылуу колдоо көрсөтүп келген. Ырчы колдоосун токтоторун айтканда Матраимов капа болгон эмес. Мыйзам баарынан улук, чыгармачыл адамдар калыстыктан кайтпашыбыз керек, тарых кечирбейт. Албетте ошондон кийин Райым мага капа деле болгонун көрбөдүм. Туура эле түшүнгөн, ага чейинки колдоомдо ыраазычылык айтып, жигитче турдуң, далай жаман сөз уктуң, эми ал колдоонун кажети жок деген. Анткени баарыбыз билебиз, жакшы саналаш адамдарды кыргыздар дос дейбиз, а достун досу да болот. Райымдын жакын досторунун катарына мен эч качан кирген эмесмин. Аны бардык жакындары билет. Андыктан менин социалдык тармак аркылуу ага кылган жардамым бүттү. Кийин деле мурдагыдай учурашып жүрдүк, ырдашып, той топурларда бөгөрүшүп. Балким дагы деле ошондой аралыктагы достордон болуп калабыз, же таптакыр үзүлөбүз, же мурдагыдан да жылып кетебиз. Бирок ал жагы Райым экөөбүздүн жеке мамиле болот. Ал үчүн интернетте күйүп бышып жаткандарга жол болсун. Же силерден сурап алып, анан мамиле куруш керекпи дейт Бекборбиев. Эл артисти белгилегендей Райымбек Матраимовду эң кыйын кезде колдогон, жанында болгон аны танбайт. Ал тургай Ала Тоо аянтында эл сүрөтүн көтөрүп чыгып камалсын деп турганда да тынбай колдоо постун жазып турган. Райымбек Матраимов мамлекет менен чечип алгандан кийин мага окшогон досторунун колдоосуна муктаж деле эмес. Менин кечээттен бери күйгөнүм, ошондо бир оозун ачып Райымге жакшы сөз айта албаган жакын сүрөйлөрү мага чалып капа болушканы. Эгер түшүнбөй жатсаңар, жетпей жатса маекти дагы көрүп угуп чыккыла. Мен ал жерде бир дагы жаңы же ашыкча сөз айткан эмесмин. Бардыгы болгон же мурда айтылган сөздөр. Мен Кыргызстанды 20 жашымдан баштап тынбай аралап келем. Быйыл 55 жаштамын. Акыйкат үчүн айтсам, Райымдай жигиттерди санасаң эки манжаң толбойт, бирок мыйзам бийик, мамлекет бирөө, баарыңарга аманчылык, бурадарлар. Баса бектин ыры жакшы өзү мындай дегендерге. Ири таяктан түзгөлөккө түшпөйт, кааласаңар көрөңгөлөшүп, сүйлөшүп көргүл же мен жакындарымдан сураштырып алгыла. Мен түз калыс таза жүргөнгө аракет кылам. Ооба, толук кыялым бар, аны тизгиндеп жүрөм буюрса дейт ырчы. Эсиңиздерге салсак, 2021 жылдын апрель айында Райымбек Матраимов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып соттолгон. Бирок кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо боюнча тергөө кылмышты таппай, ишти кыскарткан. Коррупциялык иш боюнча ал күнөөсүн моюнга алып, айып пул төлөп, келтирилген зыян үчүн 2 миллиард сом мамлекетке казынага төлөп берген. Ассаламу алейкум туугандар, биздин катталуучулар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биз жаңы турга, экинчи турга старт берип турабыз туугандар. 1 саат алдыңкы видеону көрүп, кечеги утуучуларды көрүп алсаңыздар болот. Азыр мен экинчи турдун приздери менен тааныштырып кетейин туугандар. Бул оюнда Nexia 1 койдум, дагы биринчидегидей. Ошонун өзү да свет 2006-жылкы 1.5 объемдуу коробкалары механика сонун машина туугандар. Утуп аласыздар, чөткү машина. Анан бул главныйды анан тааныштырам туугандар, обзор менен чогуу. Биздин 3-чү машинабыз Nexia 2. Көрүп турасыздар, алча свет деп коет. 2010 болуш керек жылы. Коробкалары жакшы, мотору да эч кандай проблема жок, таза, чөткү машина. Буну дагы 1 билет алып, 2 билет алып утуп алсаңыздар болот. Бул оюнга жакшы машиналар койдум деп ойлойм туугандар. Себеби акчасы дагы башкача болот, айтам туугандар. Эми бул ортодогу машинаны 210, уялбай мактасам болот. Уялбай мактасам болот. Объему 3.2 туугандар. Объему 3.2, жылы 99, күчтүү машина 3.2, бензин, автомат туугандар. Өтө сонун машина, видео обзордон көрүп аласыздар. Буну дагы 1 билет, 2 билеттен утуп алсаңыздар болот. Кимдир бирөөгө пешенеңиздерге жазып турат туугандар. Анан бул оюнда бир өзгөчө призибиз бар. Ушул 4 телефонубуз бар. Мен азыр бир жакындатып көрсөтүп коеюн телефонду алып. Ушул телефон Galaxy A24. 2 жашыл светте, 2 кара светте. Либо жактан утсаңыз, доставкасын менен берип беребиз, таксиден тосуп аласыз. Ушул 4 телефонду кошуп койдук туугандар. Эми бул оюнга кантип катышам, кандай приз, нелер бар десеңиздер туугандар, бул оюн биринчи билеттин баасын айтып коеюн, 500 сом.
500 рубль болот туугандар. 500 рубль 500 сом болот дагы 2983 билет болот туугандар. 2980 общий билеттин количествосы 500 сомго 500 рубльге 127 приз бар туугандар. 3 машина, 4 телефон. 127 призди 500 сомго 500 рубльге билет алып, ушул приздерди утуп алсаңыздар болот. Азыр главный мерсин призибиздин ички обзорун полный таанышып, общий машиналар менен тааныштырабыз туугандар. Билет алышка шашылыңыздар. Билет алыш описанияга номер жазып койдук. Российский номер +7 925 906 27 04 кылсаңыздар, ушул номерге Сбербанк уланган. Ушул номерде WhatsApp бар. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер тез эле барат. Кыргызстан үчүн ушул видеого Мбанк коюп койдук, аягы 87. Бирок Мбанктан момент чекти жөнөтүңүздөр. Bir күндөн кийин чек келсе билет барбайт, акчаңыздар да кайтпайт. Момент сразу чек жөнөтүңүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача жазып коюңуздар. Болду, ийгилик, барыңыздарга билет алып ушул биздин машиналарды утуп алыңыздар туугандар. Ошто адам өлтүрүүгө шектүүлөр Өзбекстанга качып бараткан жеринен кармалышты. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектелип жаткан 2 адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2024-жылдын 1-январында шаардык милициянын өмөт бөлүмүнө кала тургуну чалып 29 жаштагы СБ аттуу уулун белгисиз адамдар өлтүрүп кеткенин айтышкан. Окуя болгон жерге Ош милициясынын жетекчилиги ыкчам иликтөө тобу барып 29 жаштагы кишинин сөөгүн табышкан. Анын башында далысынын сол тарабында бычактан алган жаракаты бар экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектелген Кара Суу районунун 25 жаштагы жана 30 жаштагы 2 тургуну Өзбекстанга качууну көздөп чек аранын аймагында жүргөн учурунда 2-январ күнү колго түшүрүлгөнү айтылды. Тергөө кызматынын берген алгачкы маалыматтарына караганда, шектүүлөр киши колдуу болгон жигиттин үйүндө жаңы жылды белгилеп отурушуп, спирт ичимдиктерин ичишкен, андан соң сөз талашып айтышка кетишкен. Шектүүлөрдүн бири СБ аттуу жарандын бөтөлкө менен чаап, андан соң сол жагы далысына бычак сайып, ага жардам көрсөтпөстөн үйдөн качып кетишкен деп жазылат кабарда. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси менен иш козголуп, тергөө уланып жатканы белгиленди. Ош шаардык соту 4-январ күнү шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын карап, тергөө иштеринин аягына чейин амакта кармоо чечимин чыгарган. Ошко Россиядан жардам катары азык-түлүк жеткирилди. Ошко кезектеги азык-түлүктүн 202,5 тонна байытылган ундун партиясы жеткирилди. Россия мындай жардамды БУнун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу кайтарамсыз берди. Бул тууралуу БУнун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Оштогу кеңсесинин жетекчиси Александр Морозов билдирди. Анын айтымында ун өлкөнүн түштүк аймактарындагы болжол менен 4600 адамга коопсуздугун жакшыртуу үчүн берилет. Аяр катмардагы үй бүлөлөргө 300 килограммдан байытылган ун жана 30 литр өсүмдүк майы берилет. Бул үчүн алар жергиликтүү инфраструктураны калыбына келтирүүгө, жаратылыш кырсыктарына жана климаттык өзгөрүүлөргө туруштук берүүгө багытталган коомдук долбоорлорго катышуусу керек. Ал эми потенциалды жогорулатуу тренингтерге катышкандар 150 килограмм байытылган ун жана 15 литр суу май алышат. Морозов бул долбоорлор жарандардын иш менен камсыздалуу мүмкүнчүлүгүн дагы жакшырта турганын кошумчалады. Быйыл жалпы жонунан Орусиядан Кыргызстанга 6,4 тонна азык-түлүк жеткирилери пландалган. Былтыр 4,5 тонна азык-түлүк келген деген ал.